Эч кандай силер эчтеке кылган жоксуңар, көнүп алгансыңар. Жөндөн жөн ап келсе өткөрөт, мурдакы кодекстерде көрүп атасыңар. Биздин сунушуңуз боюнча эгерде соттолугу болсо жумушка келе албайт? Урматтуу төрага, мен сунуш кылам не только баягы жалпы кыргыз элинин атынан, кайра артка кетиргенге. Себеп дегенде элементарный паркмакерге тийишип атасыңар. Акча төлөй турган Национальный банк менен чогуу акчаны оборот кылып аткан немелерге эчтеке кылбайсыңар. А мындай налогдун не кереги бар? Өзүңөрдүн өзүңөр коргоп. А элге келгенде строительдер бүт бизнес жасап аткандарга келгенде аларды саасаңар болот. Жок, Аманкул Жапаркулович, мындай да бул анализ. Дагы айтчы, тиги Чолпонатадагы бардык жанагы патент неме менен иштеп аткан, туризм менен иштеп аткандарга эмне болду? Кандай налог? Бүт калып атат ошол бойдон. Кандай добровольный патент. Кандай болуп калат? Добровольный патентти жана айтып атпайсызбы, и кассовый машинада. Кассовый машинада 7 миллионго чейин эгерде режимди тандап алса, бир да салык төлөбөйт. Салык төлөбөйт. Наоборот, жеңилдетип берип атат да. Кантип кала албайсыз ушундай эмени? Эмне үчүн жанагынча 500 сунушту өзүңөр айтып атасыңар, ушунун бирөөнүн дагы толук иштебей, документально иштебей туруп кайра көтөрүп келдиңер. Жок, иштелип чыккан 140 сунуштан 72си кабыл алынды. 72си кабыл алган жок, ошо бойдон кайра келдиңер. Мына депутаттардан келип түшкөн сунуштар кандай келсе, ошондой келдиңер. Себеп дегенде биз өткөндө биринчи окууга ап келгенде Акылбек Жапарович менен сүйлөшкөнбүз. Ушул экини давай иштейли, коомчулук менен, бардык бизнес сообщество менен, бардыгы менен иштеп ошолордун айткан мнениясыларын эске алып туруп жасайлы дегенсиңер, ошол кодексти кайра көтөрүп келдиңер. Жок, Аманкул Жапаркулович, мен сиз менен макул болбойм. Эмнеге шашылыш? Эмнеге шашып атасыңар? Же ойлоп атасыңарбы? Азыркы депутаттар, булар баягы чимкириктер, булар менен кабыл алып алалы, кийинки Текебаев мадмуаттар келсе кабыл ала албайбыз деп шашып атасыңар. Эмнеге шашып атасыңар? Аманкул Жапаркулович, андай ойдон алысмын. Анткени өзүнүн регламенти бар, мыйзамдын өтүшүнүн регламенти. Азыр биз регламент боюнча жакшынакай талкуулайлы деп сүйлөшпөдүк беле? Жок, биз регламент менен кетип баратабыз. Жок, регламенти кандай? Өткөндө мынакей жакшынакай ошол экини кайра талкуулайлы. Эмнеге бирин дагы кайра чакырбай, өткөндөгү 120 келген бизнес сообществонун бири да жок. Аманкул Жапаркулович, жанагы бизнестен принципиалдуу келип түшкөн сунуштардын баарын эске алдык. Бири дагы, даже мынакей коллегалар айтып атат, коллегалардын биринин да сунушу. Даже мен бири эле жөн эле бар. Для интереси баягы общество үчүн коомчулук уксун деп туруп бири эле сунушту айттым. Эмнеге? Жок, ушуга эле жооп берип койчу. Бири эле жөн эле, бири эле немеге. Эмнеге? Болот, президенттикке барса болот, жогорку кеңешке барса болот, СИКке барса болот, мүчө болуп. Анан жөнөкөй налоговый инспектор болгонго болбойт. Ал жана 56 статьяны айтып атам мен. Бир эле статьяны айтып атам. Даже караганда жоксуңар, көңүлдө бурган жоксуңар. Булар айта берет, сүйлөй берет. Азыр эртең келет, баарын чакырып, айла жок кол көтөрүп коет, басып берип коет деген мааниде келип атасыңар да. Биз эске алдык. Жооп берчи, ушул 56 статьянын экинчи пункту боюнча жооп берчи. Аманкул Жапаркулович, негизинен салыкчыларга кыйынчылык салынган жок бул жаңы кодекс менен. Бул биринчиден. Экинчиден, 56 статьянын экинчи пункту боюнча жооп берсеңиз. Жанагы эме боюнча салык кызматчысы эгерде соттук эме чечими бар боло турган болсо кайра жумушка келе албайт деген пункт боюнча, ал пункт боюнча жоюлса, неме болсо кайра келе албайт деген кандай бул? Эми өзүнүн корпоративный этикасы болот. Жок. Этика эмнеге? Тиги депутаттыкка жарашпайбы. Депутат болуп келе берсе болот экен. Бирок бул органда иштей албайт. Бул органда иштей албайт. Барса болот экен. Бардык органдарга болсо болот экен, президент болсо болот экен, министр болсо болот экен, премьер-министр болсо болот экен. Анан жалгыз эле ушул налоговыйдын жөнөкөй кызматкерине болбой калганын кандай жооп берчи? Аманкул Жапаркулович, мынакей сиз айтып атпайсызбы, бизнестин бир да жок, мен азыр ошол статья боюнча бизнестин өзүнүн атайын пикири бар. Наоборот, ошол салыкчыларга көзөмөл күчөтүлсүн деген бар. Бул ошол салыкчыларга калган карата күчөтүлгөн неме да. Бизнестин бир дагы сөзүн уккан жоксуңар, бизнес менен жөнөкөй кишилердин сөзүн уккан жок.